Саламатсыздарбы 7 класстын окуучулары. Бүгүн силер менен биз көп мүчөлөрдү үйрөнмөкмүз. Буну негизи сабакта өткөнбүз, бирок ошондой болсо да биз кайталоо иретинде буну кайталап өтүүнү туура көрдүм. Көп мүчөлөр бүгүнкү темабыз. Менин китебим боюнча бул 139 бетти камтыйт. Кээ бир китептерге бети бул барагы айырмаланышы мүмкүн. Бирок көп мүчөлөр деген жерди таап, ошол жерден баштайбыз окуучулар. Көп мүчөлөр буга чейин биз бир мүчөлөрдү үйрөнгөнбүз. Бир мүчө эмне экенин. Көп азыр 24-чү темабызды көп мүчөлөр жана анын стандарттуу түрү деген нерсени үйрөнмөкчүбүз. Бул жерде карайбыз. 4x квадрат минус 5xy плюс 3x минус 1. Бул окуучулар карасаңар көп мүчө. Көп мүчө эмне үчүн көп мүчө? Булар бир мүчөлөрдөн бул өзүнчө бир мүчө болот, Бул өзүнчө бир мүчө, бул дагы өзүнчө бир мүчө, бул дагы өзүнчө бир мүчө. Демек, көп мүчө деп кимге айтат экенбиз дегенибизде, анда аныктамасын окуйлу. Бир мүчөлөрдүн суммасы көп мүчө деп аталат. Демек, бир мүчөлөрдүн суммасы мындайча айтканда кошконубузда бир нече көп мүчөнүн суммасы буларды эмне дейт экенбиз? Көп мүчө деп айтат экенбиз. 4x квадрат y минус 5xy плюс 3x минус 1 көп мүчөсү кайсы мүчөлөрдөн турат десек, 4x квадрат y минус 5x y 3x минус 1 мүчөлөрүнөн турат. Булар ар бир өзүнчө бир мүчөлөр. Шу бир мүчөлөрдөн турган булар эмне болду? Көп мүчө болду. Мисалы карайлы. 5a квадрат b плюс 2 4ab квадрат минус 3a квадрат b минус 7. Көп мүчөлөрдүн окшош мүчөлөрүн табайлы бул жерде. Эми көп мүчөлөрдүн окшош мүчөлөрүн тапканыбызда карайбыз. 5тин a квадрат b ушуга окшоштогун барбы? 6-ны чийип коелу. ab квадратын a квадрат b окшошпу? Жок, окшош эмес. Демек, бул экөөнү топтоштура албайбыз. Минус 3a квадрат b. a квадрат b, a квадрат b экөөнүн тең эмне болот? Нол жерлери окшош болот. Демек, бул экөөнү биз топтоштура алабыз. Көп мүчөлөрдүн окшош мүчөлөрүн жыйнай алабыз, мындайча айтканда. Анда 5a квадрат b'дан бунун белгиси плюс болот. Эчтеке жазылбаса плюс болот. Бунуку эмне болот? Минус болот. Минус 3a квадрат b. Минус 3a квадрат b. Бул жерде коэффициент деген нерсени үйрөнгөнбүз. Эмне болот? Чоңдуктардын алдындагы сандар эмне болот? Коэффициент дейбиз, Мыналар коэффициент. 5тен 3тү алсак эмне болот? 2 калат, 2 калат. a квадрат b белгисиз мүчөлөр a квадрат b өздөрү жазылат. Эми карайлы. Бул экөөнү топтоштурдук. a квадрат b квадратка окшоштогон мүчө барбы? Жок. Анда буну топтоштура албайбыз. Эми сандарыбыз бар экен бул жерде 2 менен минус 7 экен. 2 минус 7 эмне болот бул жерде? Бул экөөнү топтоштурсак болот. Чоңдон кичини алып, чоңдун белгисини коебуз, эреже боюнча. Бунун немеси эмне болот? Минус 5 болот. Эми экөөнү топтоштурдук, бул экөөнү топтоштурдук, бул эмне болду? Жалгыз калды. Буну топтоштура турган эч ким жок, анда өзүн жазып коебуз. Анда баарын жазайлы. Биринчи 2a квадрат b кийинкиси эмнебиз бар? 0 калган биздин. Плюс 4ab квадрат минус 5. Акырында ар дайым сандын өзү жазылат. Белгисиз мүчөлөрү барларды биринчи жазабыз. Демек, эмне кылдык биз? Көп мүчөбүздү окшош мүчөлөрүн жыйнап алып, анан буну стандарттык көп мүчө түрүндө жазып алдык. Буну стандарттуу түргө алып келдик.
Dagы эскерте кетчү нерсе. Бул жерде карайбыз. 8xy плюс 6x квадрат y куб минус 9. Эми көп мүчөнүн даражасы. Даражадагы бир мүчөлөрдөн турат. Мисалы карагыла, бунун даражасы канча? Бир мүчө бөлүп алабыз. Бул өзүнчө бир мүчө, бул дагы өзүнчө бир мүчө болот, окуучулар. Эми белгисиз сандардын даражасы x-дыкы дагы 1, y-дыкы 1. Себеп эмнеге? Жазылбай турган болсо, аларды 1 деп эсептейбиз. Бунун даражасы канча болду? 2 болду. 2, 3. Bunun da x'in darajası 2, y darajası 3 ekan. Anda bunun ne kılabız? Ekönü koşsok, darajası ne olur? 5 bulur. Sandın özünün belgisiz san çok bulğanlıktan, 9 özlü bulğanlıktan, bu жерде x, y, a, b degen belgisiz çoğunluk bolğanlıktan bunun darajası ne deyüz? 0 deyüz. Demek bizim köp müçözün darajalar 2, 5, 0 boldu. Köp müçödün darajası dep en çoğu bolğan darajаны айтабыз. Bunu 5. darajagı köp müçölөр деп атайбыз. Мындайча айтканда, бир мүчөлөрдөн турат го көп мүчөлөрүбүз. Ошолордун эң чоң даражасын алат экенбиз. Бул жерде 5 болду. Демек, бул кандай көп мүчө дей турган болсок, бул 5. даражадагы көп мүчө деп атайт экенбиз. Мисалды карайлы, экинчи мисалды. 3a'nın 4. darajası plus 8ab minus 2a'nın 4. darajası minus a'nın 4'ü plus 5b köp müçösün darajasını tabaylı. Darajlarda karaylı. Jigitler bu жерде ne oldu? Darajası 4 oldu. Anda bunun darajası 4. Bulardaki 1 болған үшін екеуін қосып қойсақ, bunun darajası 2. Bunun darajасы ne olur? Тоқтап тұрабыз. Бұл жерде топтоштыруу дагы бар экен. Биринчи даражасын табыш үчүн стандарттык түргө алып келебиз. Демек, бул эки окшош экен, А менен А4. Эки окшош. Дагы окшоштор барбы, жигиттер? Топтоштура ала турабыз? Жок. А дагы бар экен, Анын 4-ü 3-өө бар экен бул жерде. Анын 4-ü, Анын 4-ü, Анын 4-ü. Демек, 3-өө тең окшош, A, B жоқ, B var. 8 A менен 5 B экөөнү топтоштура албайбыз. Демек, бул жерден карайбыз. 3 A'нын 4-ü жаздык буну, минус дейт, минус 2 A'нын 4-ü. Минус A'нын 4-ü. Бул жерде эмне кылабыз? A'нын 4-ü өзү жазылат, A'нын 4-чү даражасы өзү жазылат. Эмне кылабыз? Коэффициенттерди эле кошуп кемтебиз. Коэффициент деп эмне дейбиз? Белгисиз чоңдуктун алдында жазылган санды айтабыз. Бул жерде не болот? 3 болот, 3төн 2-ни алсак 1 калат. 1. Bunun коэффициенти канча жазылбаса, демек бунуку да 1. Бирок жазылбайт. 3төн 2-ни алсак 1 калат. 1ден 1ди кемсек 0 калат. Демек 0 көбөйтүп A'нын 4-ü демек 0. Булар не болду? Мындайча айтканда 3 болсо, бул 3-өө жоюшуп кетти. Демек 0 экен. Бул жерде ким калды? 8AB минус 5b kaldı. Demek bunun köp müçönün darajasını tabaylı. Bu жерде 1 bunun darajası kança olur? 2 olur. Bunun darajası 1 ele olur. Demek bu kanday köp müçö darajası 2 bolğon köp müçö. Standarттык түргө алып келдик би? Ооба, стандарттык түргө алып келүү деген не топтоштуруп алып жазуу деген. Не болду? Топтоштуруп окшошторду кошуп кемитип алып, анан кийин стандарттык түргө жазганда bunu ne деп жаздыкпыз? 8AB minus 5B деген бұл стандарттуу түргө алып келген болду. Эми 141 бет, кээ бир китептерде бул бет өзгөрүшү мүмкүн. Бирок 616-көнүгүнө карайлы. 616-көнүгүдө бизге көп мүчөлөрдү эмне дейт? Көп мүчөнүн ар бир мүчөсүн атагыла дейт. Ар бир мүчөсүн атайгыла дегенде эмне кылабыз? Бул өзүнчө бир мүчөсү, 6x 4-чү даражасы минус y-тын кубу минус 5y плюс 11. Канча мүчөсү бар экен бул? 1, 2, 3, 4. Бир мүчөдөн эмне болду? Көп мүчө
куралды. Бул жерде топтоштура турган жер барбы? Жок. Себеп ар биринин белгисиз чоңдуктары бири-бирине окшобойт. Ошондуктан буларды стандарттык түрдө өзү ушундай берилиптир. Топтоштура турган, кошуп кемите турган эч нерсебиз жок. Кийинки Б'сini карайлы. 25AB, AB квадрат, A квадрат B, 8A минус 7B. Буларда топтоштура турган барбы? Жок, эч бир себеп. AB өзүнчө, AB квадраты окшобойт бири-бирине. AB менен AB квадрат экөөнү окшош мүчө деп атабайбыз. A квадрат B дагы окшош жок, 8A, 7B. Булардын мүчөлөрүн атабай турган болсок, 25AB, AB квадрат минус A квадрат B, 8A минус 7B. Не кылдык биз? Бул көп мүчөнүн ар бир мүчөлөрүн атадык. 617-ci мисалды карайлы. Көп мүчөнүн окшош мүчөлөрүн жыйноону аткаргыла дейт. Окшош мүчөлөрдү эмне кылабыз? Мындайча айтканда жыйнайбыз, топтоштурабыз. Карайлы. X окшош барбы? Жок. X, Y экөөнүн чоңдуктары бирдейби? Ооба, бирдей. Анда демек биз бул экөөнү топтоштура алабыз. Эми 10 x биринчи өзүнчө жазайлы. Экөө тең минус болсо, карагыла. Минус 8 минус 3 эмне болот? Жигиттер, айткылачы, ойлонобуз. Экөө тең минус болсо эмне болот эле? Булар кошулат, 8ге 3тү кошсоңор 11. Минус белги сакталабы? Ооба, сакталат. Экөө тең минус болгон үчүн минус белги сакталат. Анда коэффициентин өзүн жазабыз. Экөө тең минус 8 минус 11 болду коэффициенти. Белгисиз чоңдуктары өзү жазылат. X, Y болду. Биз эмне кылдык бул жерде? Көп мүчөнүн окшош мүчөлөрүн жыйнадык. Окшош мүчөлөр эмне экен? Бул жерде X менен Y экен. Б'сын аткарайлы. 2AB минус 7AB плюс 7A квадрат дейт. Абылар окшошпу? Ооба, окшош. Анда эмне кылабыз? 2ден биз 7ни кемсек эмне болот? Эреже боюнча чоңдон кичинени алып, чоңдун белгисини коебуз. Анда эмне кылайлы? Кемтейли. Чоңдон кичине чоңдун белгисин алсак, минус 5 болот. Демек биздин коэффициент канча экен? Минус 5 белгисиз чоңдуктарыбыз AB плюс 7A квадрат. AB менен A квадрат окшошпу? Жок, окшош эмес. Анда биз эмне кылдык? Стандарттык түргө алып келген болдук. Акыркысы A, B'сын иштеп бердим. V, G, D'лар деле окшош. Акыркысы E'си тапталар экен, ошону иштеп көрөлү, чоңдуктарды. Карайбыз, баштан баштайбыз. A квадратты мен белгиледим. Башка A квадрат барбы? Карайлычы. AX куб, A'нын 4-ü, A квадрат X куб. Бул эки окшошпу? Жок, жигиттер, окшош эмес. Себеп мунуку A квадрат, мунуку A квадрат X куб болот. Демек экөөнү окшош деп кабыл кыла албайбыз. Эки белгисиз мүчөсү болгон экөө тең окшош болгондо гана буларды эмне кылабыз? Топтоштура алабыз. Демек биз эмне экен? A квадрат менен A квадрат X куб дегенде экөөнү эмне кылабыз? Топтоштура албайбыз, экөөнү кошо албайбыз, мындай айткандачы. Бул өзүнчө көп мүчө болот. Түшүнүктүүбү жигиттер? Эми карайлы, A квадратты издейли. Жок бул жерде жок. Бул жерде жок, окшош эмес. A квадрат X куб. Жок. 2A'нын 4-ü. Демек, бул эмне экен? 2A квадрат башка жок экен буга окшош. Демек, өзүн жазайлы анда. 2A квадрат. Буну жаздым, адашып кетпеш үчүн эмне кылайын? Буну чийип коеюн. Эми AX кубтарды издейли. AX куб бар бекен. Минус AX куб. A4 жок. Бул A квадрат X куб дагы бири-бирине окшош эмес. X куб окшош болгондон A'нын даражасы бар. Бул жерде A'нын даражасы жок бул жерде. Демек бул экөө дагы окшош эмес. A квадрат X куб. Минус A квадрат X куб. A квадрат X куб. Карайбыз жигиттер. Жок. Мына кечиресиңер. A квадрат X куб.
Мынаны да кылайлы. Экөө окшошпу? Карайлы. Минус а квадрат x куб, а квадрат x куб. Демек окшош, Bunun belgisi minus, bunun belgisi plus. Анда бул экөөнү эмне болот? Кыскартып таштасак болот. Себеп bunun деле немеси коэффициенти 1, бунуку плюс 1, минус 1 плюс 1 экөөнү эмне болот? Жоюшту. Минус ax куб барбы? Жок. Анда эмне кылабыз? Өзүн жазабыз. Минус ax куб. Бунда чейин жаздым. Минус a'нын 4-ü, 2a'нын 4-ü. Анда эмне кылабыз? Бунуку коэффициенти 1 болсо, плюс a'нын 4-ü калат, Биз эмне кылдык? Стандартты түргө алып келген болдук. Эми жигиттер, мисал, көп мүчөнүн маанисин тапкыла деген ушундай суроо бериши мүмкүн силерге. Мындай суроо бере турган болсо эгер, эмне атат бизге? A'нын маанисин 2, B'нын маанисин минус 1 берет. Bunu суроо жараша каалагандай маани бериши мүмкүн. A'га мисал үчүн 4 бериши мүмкүн, 5, 6 дегендей. B'га минус 1, минус 2 каалаган санды бериши мүмкүн же плюс деле. Биз эмне кылабыз? Бул жерде A'нын маанисин табабыз. Карайбыз, бул жерде окшош мүчөлөр барбы? Кош кемте турган. Бар экен, Биринчи A'нын ордуна 2-ни коюп деле чыгарсаңар болот, сразу эле. Бирок топтоштуруп алып, бул жерде неме кылсаңар да оңоюраак болот. А квадрат окшош, Анда эмне болот? Бул жер минус плюс. Бунун коэффициенти канча болот? 1 болот. 2ден 1ди алсак эмне болот? 1 калат. Демек а квадрат өзү калат. 1а квадрат деп жазбайбыз, Плюс 2ab. Эми a'нын ордуна канча жазам мен? Бул жерде 2 жазам. 2нин квадраты плюс 2 көбөйтүлгөн a'нын ордуна 2, b'нын ордуна минус 1 жазам. Минус 1ди кашыга алып жазам, Көйтөйлү, эмне болот бул жер? 4 болот. 4-тү 1ге көйтсөк, минус 4 болот. Демек, минус 4. 4төн 4тү ала турган болсок, демек, эмне болду? 0 болду. Эгерде ушундай суроолор бере турган болсо, маанисин коюп жазат экенбиз, Демек, жигиттер, ушундан бүгүн биз эмне кылдык? Көп мүчөлөр дегендин эмне экенин үйрөндүк. Көп мүчөлөрдүн топтоштуруун үйрөндүк. Көп мүчөнүн аныктамасын үйрөндүк. Эмне экен көп мүчөлөр? Бир мүчөлөрдүн суммасын көп мүчө деп атайт экенбиз. Анан кийин жигиттер, бул жерден силерге тапшырма 618-чи баарын иштейсиңер. А, Б, В, Гны 620-ны экилей мисал экен А, Бны 621-ди көп мүчөнүн маанисин тапкыла дейт. Ушу 3 мисалды силерге тапшырма. Көп мүчөнүн окшош мүчөлөрүн жыйнагыла дейт. Буну үйрөттүк, Окшош болгондорду жыйнайбыз. Анан кийин стандарттуу түргө алып келебиз. Мындай айтканда, кош кемткенде эле өзү стандарттуу түргө келип калат. Көп мүчөнүн стандарттуу түрүндө жазыла дейт. Мындай эле стандарттуу окшош мүчөлөрдү топтоштуруп алып жазабыз. 621-де эмне экен? 600 көп мүчөнүн маанисин тапкыла дейт. Акыркы мисал иштегендей эле. Биринчи топтоштуруп алабыз. Топтоштуруп алып, анан кийин эмне кылабыз? Бул жерде 1 эле белгисиз мүчө бар экен, x эле бар экен, Анан кийин топтоштуруп алгандан кийин x-нын ордуна минус 10-ду коебуз. Бул жерде b-сында 2 белгисиз мүчө бар экен, минус 3 анан 2. Топтоштуруп алып, ошонун ордуна коюп койгон болсок, бүтөт. Жигиттер, ушул менен бул бүгүнкү темабыз бүттү. Анда силерге ийгилик, тапшырманы так аткарып, жасагандан кийин бизге мындай айтканда дептер ачасыңар, же өзүңөр дептериңи улантып жазасыңар. Мага келгенде, окуп ачылганда ошол дептериңерди көрсөтөсүңөр. Буларды иштеген болушуңар мүмкүн. Сабакта өткөнбүз, бирок кайталоо иретинде дагы иштейбиз, жигиттер. Жакшы, калгыла кийинки сабакта көрүшкөнчө.